Өзүмө андан кийин сиздерге айта турган ошо осуятым, Алладан коркуп жашайлы, Алла Тааланы ушул карап турат, көрүп турат, билип турат деп жашайлы. Интернеттен пайдалуу гана булактарды, пайдалуу нерселерди гана иштетейли. Бизде мына азыр айтып аткандай западтын дагы пайдасы, ал жактын дагы зыяны дагы бар. Биздин өзү динибизге, улутубуздун каада салтыбызга каршы келген нерселерди бизге кереги жок. Албетте технология жаңы өскөндөрү, азыр мисалы ала турган жерлери дагы бар, мисалы бардыгын эле капкара деп айтып койбойбуз. Ошолордун ала турган жерлерди алып, чит мамлекеттердин, башка улуттардын кандай гана жакшылыктары болсо, ошону өзүбүздүкү кылганга аракет кылышыбыз керек. Алла Таала инсанды жаратканда дагы кемчилдиги менен, инсандын ушундай жетиштүүлүгү менен кошо жараткан экен. Бири-бирибизден ушундай алды берди кылганыбызда, жакшы сыпаттарды да алды берди кылсак жакшы болот да. Буюм материалдык нерселерди деле алды берди кыла бербей, машалла мунун сабырдуулугун караңыз, bunun kичпейилдигин караңыз, bunun берешелдигин караңыз. Мен дагы сабырдуу болоюн, мен дагы кичпейил болоюн, мен дагы берешем болоюн деп бири-бирибизден руханий сыпаттарды алды берди кылсак, Кудай кааласа өсөбүз, өнүгөбүз деп ойлойм турганда. Алла Таала разы болсун. Ошондуктан биринчиде таквалыкка чакырамын. Күнөөдөн узак болойлу, каерде болбойлу, күнөөдөн сактанып, Алладан коркуп жашайлы. Каерде болбойлу, өзүбүздү эмес, элибизди көбүрөөк ойлойлу. Каерде болбойлу, өзүбүздүн жеке сабылчылык, өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды курбанчылык чалайлы. Кайсы кимге? Элибиздин кызыкчылыгына, мамлекетибиздин кызыкчылыгына. Ошондо гана мына патриоттук сезим ойгонот деп ойлойм. Ошондо гана Кудай кааласа биз өнүккөн, өскөн мамлекеттердин катарына киребиз. Руханий дагы, маддий дагы.